10-кылымдын биринчи жарымында азыркы Кыргызстандын аймагын толук камтыган Карахан мамлекетинин башкаруучусу Сатук Бугурахан ислам динин мамлекеттик дин катары жарыяланышы албетте күнүмдүк турмушка да жана маданиятка да өз таасирин тийгизген. Бул аймакта жашаган элдердин дүйнөгө болгон көз карашын, салттары өзгөрө баштаган. Илгери азыркы чөйрөнүндө бир акылдуу бай хан жашаптыр. Анын мал-мүлкү жетиштүү, аттары күлүк, элге кадырлуу экен. Бирок хандын жүрөгүн оюган бир гана кайгысы бар экен. Анын баласы жоктугу. Күндөрдүн биринде ханга аян болуп, жакында ага кыздуу болору айтылат. Айтылгандай эле көп узабай хандын аялы туңгуч кыз төрөйт. Хан кубанып, бүтчү элине майрам уюштуруп, бирок бир кудуреттүү даанышман түшүндө бул кыз 18 жашка чыкканда өлөт дегенди угат. Хан бул сөздөн катуу коркуп, эл ичинде акылмандар менен кеңешет. Алардын бири: эгер кызыңыз жанын сактагыңыз келсе, аны эч кимге көрсөтпөңүз, ага эч кандай жаман нерсе жетпесин деп кеңеш берет. Ошондо хан кызына бийик мунара салдырат. Мунараны салдыруу үчүн алыскы өлкөлөрдөн усталарды чакырат. Кыз ошол мунарада жашайт. Жылдар өтүп, хан кызы чындап эле сулуу, акылдуу болуп чоңоет. 18 жаш жакындаганда хан буга кубаныч менен да, коркунуч менен да карайт. Бир күнү хан адаттагыдай жоокерлер алып кирип жаткан жемишти өз колу менен алып кирүүнү чечет. Ошол кезде хандын колундагы жемиштерге капысынан кара курт кирип алган экен. Ал кара курт байкатпай кирип кеткендиктен хандын кызы Мөмөнү жээр замат ошол жерден эсе учун жоготуп кулайт. Хан оор кайгыга батат. Кызынын сөөгүн мунаранын түбүнө коюп, элге бул мунара менин кызымдын эстелиги болсун дейт. Ошондон бери бул мунараны Бурана деп атап калган. Эл арасында Бурана деген сөз буран, шамал, кыйроо деген мааниден келип чыккан дешет. Анткени убакыттын өтүшү менен мунаранын үстү урап, бийиктиги кыскарып калган. Аймактагы шаар урандылары 10 жана 11 кылымдардагы көптөгөн Орто Азия жана Казакстандагы өтө көп күчтүү ири феодалдык мамлекет Карахандар каганатынын борбору Баласагын шаар экендиги аныкталган. Шаардын тарыхы жөнөкөй жана кыска. Шаарда алыс жакындан келгендердин көңүлүн бурган оймо чими менен кооздолгон сыйынуучу жайлардын көпчүлүгү ошол доордогу чебер колунан көөрү төгүлгөн усталардын колунан жаралган. Ми Бурана деп айтылып калганы араб тилиндеги минара, минарет деген сөздөн алынган. Минара эң Орто Азиядагы өтө кооз мунаралардын бири. Ушул себептен 218-жылы Орто Азиядагы өлкөлөрдүн улам бирин багындырып, шаарлардын талкаланган Чыңгыз хандын жоокерлери эч талаптонобостон, талкалабастан бул шаарды гуалык, тагыраагы жакшы шаар деп кайра атап алышкан. Баласагын шаарында 4 зыяраткана, мончо, турак үйлөр жана суу түтүктөрү болгондугу археологиялык казууларда тастыкталган. Бул табылгалар учурда Бурана археология, архитектуралык музейи комплексинде сакталуу. Анын аймагы 36 гектар шаар урандысынан турат. Бурана мунарасы 11 кылымдарга таандык. Ал Орто Азиядагы ушундай типте курулган алгачкы мунара. Мунара азан чакырып, диндегилерди намазга чакыруучу милдетин да өтөгөн. Бурананын алгачкы бийиктиги 45 метрдей болгон деген ырастоо бар. Азыркы бийиктиги 24,6 метр. Ышкан кыш менен 4 бурчтуу пайдубалга 8 курдуу түптөлүп, цилиндр түрүндө тургузулган. Сиздер көрүп тургандай, бул сүрөт географ, этнограф Палатвинин Россия Түркістандагы саякатында 1897 жылдары тартылып алынган.